Азыркы заманыбызда оорунун түрү көбөйүп, бир канча инсандарды бул жалган дүйнөдөн алып кетип жатат. Бирок үмүт үзүлбөйт. Кандай оору болбосун, доктурлар ага каршы турууга даяр. Бүгүнкү чыгарылышыбыздын каарманы 1992 жылы Нарын областынын Атбашы районунда жарык дүйнөгө келген Малика Мухаммеджан кызы азыркы учурда белгисиз ооруга чалдыгып, эки буту баспай калган. Бирок элибиз эч качан кайдыгер карап турган эл эмес. Кайрымды бол коомдук кайрымдуулук фонду Маликага жардам берүү үчүн атайын керебет алып барып берди. Биз кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду азыркы күнү элдердин аманатын жеткирүү аракетиндебиз. Бүгүнкү күнү мына сиздер көрүп турган мына карават көп функциялуу карават. Муну биз бир жолда Рахат эжеге алып барып бергенбиз азамат көбүз. Бүгүнкү күнү мына Малика деген карындашыбыз бир жерде жыла албай ооруп аткандыктан, өтө муктаж болуп аткандыктан ушул көп функциялуу караватты ушул Малика карындашыбызга берип атабыз. Албетте буга демөөрчү болгон бир туугандарыбыз Сургуттан, ушул Сургуттагы бир туугандарыбыз берип жиберген аманаттарга ушул караватты алып азыр Малика карындашыбызга берип атабыз. Анан мындан тышкары дагы азыр Малика карындашыбызды ЮРФА жана текшерүү медициналык борборго алып барып текшертели деп атабыз. Азыр муну тапшырып бүткөндөн кийин ошол жерге сөзсүз барып текшертебиз деген ниеттебиз. Азыр ошол Сургуттагы бир туугандарыбызга Аллахым ыраазы болсун, мына сиздердин аманат. Мына ушул көп функциялуу карават бул өтө кымбатка турат. Малика Мухаммеджан кызына Россия Федерациясынын карамагындагы Сургут шаарында эмгектенип жүргөн кыргыз мигранттарыбыздын берген жардамы чоң. Дал ушул керебет аталган мигрант мекендештерибиздин жиберген аманатына алынды. Урматтуу бир туугандар, мына караваттап келип куруп атабыз. Бул жерде куруп атканыбыздан максат эшиктен батпайт экен курулуу боюнча. Ошон үчүн бөлөк-бөлөк кылып алып келип, анан үйдө куруп атабыз. Анан бул азыр отургандагы положениясы экен бул. Монтип эмесе жаткандагы положенияга көтөрүлөт экен бул. Мына монда түз болот. Бул жагы болсо жаткандагысы башыны кандай акыбалда келтирсе өзүгө ылайыкташтырып алат экен да, мына. Каалагандай көтөрүлөт бул. Мына ушундай мекендештер. Оору кадырын соо билбейт дейт. Кайсы бир инсан ооруган болсо ошо оорулуу адам өзү билет. Бул ушундай ыңгайлаштырылып, оорулуу адамдарды ооруп жүргөн адамдарды карап жүргөндөр болсо ошолор билет. Бирде өйдө жатам дейт, бирде капталы менен жатам дейт, бирде отургуз деп ушундай кыйналган акыбалдар болот. Ошого бул карават ошого ыңгайлаштырылган экен да. Отурам десе бурап көтөрүп коет экен. Башын бийик кыл десе бурап бийиктетип коет экен. Жапыз кыл десе жаткырып коет экен. Бардык эмеси бар экен да, мында условия бар экен. Аллах разы болсун, ушуга салым кошкон Сургуттагы мекендештерибизге эч качан кем болбоңуздар. Малика Мухаммеджан кызынын айтымында жаштайынан эле жашоонун аркасынан чуркап, талакпай иштей баштаган. Кээ бир эркектер кыла албаган жумуштарда дагы иштеген. Мындай талакпаган эмгектин арты менен эки баласын багып келген. Эң башында ушу белдерим ооруп, бөйрөктөрүм ооруган, ошо больницага барсам, УЗИге түш деген, УЗИге түшүп, направление алгам. Анан анализ жазып бергенде, назначение укол деп жазып берген. Аларды алгандан кийин эле, акыркысын алгандан кийин белим такыр жылбай калды. Анан ошондон кийин эле кечки маал давление да берди, температура да берген. Оң жак бутумду көтөрө албай калдым. Андан кийин 1-2 сааттан кийин экинчи бутумду көтөрө албай калдым. Ооруганыма 10 айдан ашып атты. Ошо Сургуттагы мекендештерге чоң рахмат. Аллахым ыраазы болсун. Бар болго эч оорубаңыздар. Ошол кровать жакты мага, удобный экен, жумшак.
Отуруп турганга дагы кичине удобно экен. Кыйналбай. Ушу алыста жүргөн мекендештерге чоң рахмат. Бар болуңуздар. Эч оорубаңыздар. Бул керебетти берүүдөн дагы тышкары Малика Мухаммеджан кызынын Бишкек шаарындагы эң эле жакшы делген Юрфа клиникасына алып бардык. Ал жактан Маликаны доктурлар текшерүүдөн өткөздү. Кожаға нанас етем, сен неме аласың, көзді жұмасың. Иңі атал. Иңі атал. Иңі ататы. Мындай білін атал. Көрчеле. Мындай білін атал. Көрчеле. Азырақ. Мамлекетибиздин өнүп өнүгүүсү элибиздин бири-бирине кайдыгер карабай, жөлөктөй ак болуудан башталат. Себеби байыртадан ата-бабаларыбыз ынтымакты бекемдеп, бири-бирин талаада таштабагандыктан ушул күнгө чейин кыргыз деген атыбыз бийик аталып келет. Андыктан кайдыгер карабастан, жардамга муктаж болгон ар бир кыргызга жардам сунуп, жараткан Кудайга жаккан ишти акылыбыз жетип, күчүбүз келип турганда кылып калалы. Кыргызстандын ичинде 0700 41 41 41 номерине эл сом аркылуу жана Сбербанк аркылуу жардам берсеңиз болот. Сиздер берген аманаттар так жана туура дарегине жетет.